Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары. Sizler men blogger Bakıt Sulayman. Bugünkü bizdin kontentin teması Adakan Madumarov, Ulukbek Koçkorov sayasi kırdal jana sayasattın löktörü dep atalat dostlar. Bu jerde biz Adakan Kilsenbayич Madumarov emne sebepten menin jeke göz karashımda biilike gele alбай kaldı. Uşul 5 oktyabrdan keyin jana azırkı sayasattın löktörü, bulardın göz karashtары Ulukbek Koçkorovдун akırkı bildirүүлөрü jana al kişinin jeke menin göz karashımdagı azırkı sayasi ordu. Uşular jönündө сүйлөшмөкчүбүз dostlar. Andemese meni menen bolуңуздар. 2020 жылдын 4 октябрында өзүңүздөр жакшы билесиздер, жогорку кеңешке шайлоолор болуп өттү. Бул шайлоолордо партиялык система менен келишти. Bir топ партиялар ат салышты. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен ошонун ичинде бүтүн Кыргызстан саясий партиясын сүрөөндөдүм. Албетте биринчи ошол жыйынтыктар чыкканда ушунча мамлекеттик ошондой аппарат, бийликчил көз караштагылар, бийликтин партиялары, бийликтин адамдары ачык эле ыпылас жолдор менен ошол Жээнбековдун командасы ушундай ыпыластык жол менен шайлоо өткөргөндүгү билинип калды. Ошондой ыпыластыктардын ичинде жалгыз гана ушул эл тарабында турган партия, Бүтүн Кыргызстан партиясы 7%дык босогону басып өтүп, кичине болсо дагы ийгиликке жетип, жок дегенде бир 12-13 киши депутат болуп калат экен деп сүйүнүп, мен дагы ошол жеңишке кандайдыр бир кичинекей болсо дагы салымымды кошкондой, бир кичинекей болсо дагы жеңишке жетишкендей жакшынакай бир ичти жылыта турган сезим болду да достор. Бул жакшы нерсе болот экен, өзүңүн сүрөөндөгөн командаң алдыга чыкса. Андан кийин 5 октябрда окуялар болуп кетти. Тиги булар болду. Камчыбек Ташиевдер келишип, Садыр Жапаровдор менен бийликке келип калышты. Биринчи мен өз көз карашымды булар мыйзамсыз, легитимсиз келип калды деп түшүндүм. Жанагы мейманканада депутаттарды чогултушуп, андан кийин квота кечиресиздер, жанакындай эмеси баардык керектүү адамдар чогулду дешип, тиги бу дешип, бирок мен ал жерде мыйзамсыз эле болду дедим. Бирок ага карабай, андан кийин экинчи жолу, андан кийин үчүнчү жолу алар күчкө салып отуруп мыйзамдаштырышты. Эми жеке менин көз карашым боюнча достор, менин негизги мындай ошол кездердеги тилегим эптеп эле ушул Жээнбековдер кетип калсын деген эмесмин. Ушул Жээнбековдердин командасына тең келе турган бир командалар депутат болуп келсе экен. Бирок Жээнбековдун кетиши жөнүндө ой дагы болгон эмес. Бирок ошол Жээнбеков жанагындай 5-6 күн ың-жыңсыз жоголуп, каяка кирип кетти белгисиз, бир жактарда жок болуп эч кандай маалымат каражаттарына да чыкпай жок болуп кеткен учурда бийлик талаш болуп калды. Ошол жерде эң негизги bir чоң бийлик ушул премьер-министрлик дегендей болуп, ошол премьер-министрлик же болбосо ошол координациялык кеңештин башчысы болобу Айтор Кыргызстандын ары бери бура турган ролуна отура турган адамдын ордуна Садыр Жапаров келип калды. Мен ошондо албетте өзүбүз сүрөгөн ушул Адахан Килсенбайич Мадумаровдардын ошол координациялык кеңештин келишин каалаган элем. Мен мага чын айтканда Жээнбековдердин кеткендиги абдан кубанычтуу болду. Кандай болгон учурда дагы Садыр Жапаров келеби, же болбосо Адахан Килсенбайич Мадумаров келеби, иши кылып кандай болгон учурда дагы алардын кеткендигине бир жактан сүйүндүм. Каналда элдерди куттуктадым. Бирок дагы ошол жерде Адахан Килсенбайич Мадумаровдардын командасы кандайдыр бир кезге чейин тирешип туруп мен буларды бир команда толук деп айта албайт элем. Анткени буларга Равшан Жээнбековдор, Сапар Исаковдор да катарга тура калышты. Бүт ошол лидермин дегендердин баардыгы турду. Бирок бекем бир муштундай бир ошол мен сүрөгөн адам Адахан Килсенбайич Мадумаровдун командасы бийликке келе турган бир жагдай болбой калды. Анткени мына көрдүңүздөр,
Anday mınday tigindey dep Камчыбек Кыдыршаевич da азыр мындай сындап жүрүшөт көп саясатчылар. Мисалы мен алардын катарында сындаган жокмун. Бул кишини мен илгертен эле каналымда деле айтып келем. Ошол шайлоонун алдында деле абдан сыйлаймын. Мен жеке тааныбайм бул кишини. Бирок ушул жерде Камчыбек Кыдыршаевич абдан мындай оперативдүү кандай болгондо дагы өзүнүн күчтөрүн пайдаланып, ошол Садыр Нуркожоевич Жапаровду премьерликке алып келип, андан кийин дагы ошол 3 жолу аракетте өздөрүн легитимдештиришти булар. Ал эми мен сүрөндөгөн ушул Мадумаровдун командасы болсо, өзүңүздөр билесиздер, булардын эң ишенген адамдары күч структураларынан келген Өмүрбек Соналиев менен Курсан Асанов болчу. Булар болсо эки күч структурасын кетебиз, биз өзүбүз эл менен болобуз дешип, бул жерде кандай болгон учурда дагы экөө биригип Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп, оперативдүү иш болуп, бир команда болуп, булар мисалы үчүн менин жеке оюмда Адахан Кенсанбаевич Мадумаровду ошондой премьерликтен же болбосо ошол нерсеге башчы кылуудан ичи тардык кылыштыбы, же өздөрү бир башкача ойлорду ойлонуштубу, же бир мыйзамдын чегинен чыгып кете албайбыз дештиби. Азыр эми булар айтып жүрүшөт бардыгы, Адахан Кенсанбаевич Мадумаров баш болуп. Биз мыйзамды аябай жогорку деңгээлде карадык, мыйзамдан чыгып кетпөөгө аракет кылдык деп. Бирок ошол жерде мыйзам бузулуп жатпайбы? Ошол эле ак үйдү алышты, ызы чуу болду. Бунун бардыгы мыйзамды бузуучулук, кандайдыр бир революция болбосо дагы революциянын элементтери бар. Революциялык кырдаалдын түзүлүшү болчу. Ошого жараша ошондой мыйзамдан чыккан бир аз мамилелерди кылыш керек эле. Оперативдүү эки генерал биригип ушул МЧСтин генералы Камчыбек Кыдыршаевичтей оперативдүү иштерди жасай албай калды. Мен сүрөндөгөн киши Адахан Кенсанбаевич Мадумаров экинчи планда болуп калды. Мына азыркы кезге чейин ошол Адахан Кенсанбаевич Мадумаровтар менен булар берки Садыр Жапаровдардын командасынын ортосунда биригүү жок. Абдан карапайым электорат ушулардын биригип кетишин каалашты. Бири президент, бири премьер-министр болуп дегендей. Бирок дагы биздин саясатчылардын оюнда жалаң гана башка адамдардын минус жактарын, жетишпеген жактарын өздөрүнүн оппоненттеринин, ал эми элдин кызыкчылыгын булар менин оюмча ойлошпойт окшойт. Албетте Адахан Кенсанбаевич Мадумаров дагы эл, биз эл үчүн деп айтышат. Ошол эле Садыр Нуркожоевич Жапаров, Кыдыршаевичтер деле бардыгы ушундай эл дешет. Чынын айтканда эл каалаган негизги максат ушулардын биригүүсү болбой калды. Достор, бул жерде мен ушул Адахан Кенсанбаевич Мадумаровдун ошондой алдыңкы лидерлик позицияга чыга албай калгандыгы ушул мамлекеттин алдыңкы ролуна, ушул эки генералдын жеке ошол кездердеги, маселен Ишенбай Кадырбековке караганда, Исхак Масалиевке караганда дагы бул эки генералдын тажрыйбасы дагы мол болчу, башка уюштуруу иштеринде дагы тажрыйбасы бар эле. Булар эки жака эки креслого секирип кетиши ортодо Адахан Кенсанбаевич Мадумаровду жалгыз таштап койду да. Мисалы үчүн Курсан Асановдун деле Камчыбек Кыдыршаевичтей чоң өзүнүн спорттук клубтары, командасы бар экендигин биз абдан жакшы билебиз. Баягы аянтка Адахан Кенсанбаевич Мадумаров чыкканда инцидент болуп, машинаны талкалады деп уктук. Тиги бу ар кандай сөздөр айтылып кетти. Эмне себептен ошол жерде бир команда болушуп булар ошол өзүнүн жан жөөкөрлөрүнөн, жанагы телехранительдеринен Адахан Кенсанбаевич Мадумаровго берип койбоду. Мен жеке биринчи ойлогон оюм ошол болду. Башка адамдарда андай күчтүү команда жок болсо дагы ушул Курсан Асановдо команда бар эле да. Бул жерде бардыгы биз мамлекеттин ишин кылып жатабыз дешип, өздөрү мындай жол табышып, ал эми бир миндик жанагы кече эле бүтүн Кыргызстан болуп келе жаткан, бир команда болуп келе жаткан чоң күчтүү ошол ыплас шайлоодон утуп чыккан адамдардын командасы ошондой ызы чуу болгондо ар кимиси ар жака кетип, бир жанагындай орустар айтмакчы командный пункттан, башкаруу пунктунан башкарылбай ар кимиси өзүнчө кетти да. Бул жерде Адахан Кенсанбаевич Мадумаровдун биринчи кадамы абдан эле туура болду. Ошончо адамдарды уюштуруп, ошончо партиялардын ичинен ушул ыплас шайлоодо 7% тосмону басып өтүп, ушул адамдарды, ушул генералдарды алып. Экинчи нерсеси бул генералдардын укпай өз алдынча кетиши болуп калды. Балким бул жерде кандай
boluş kerek ele men düşünbөйм bulardan emne sebepten mындай болуp кетти, tigi bu болуп кетти. Кандай болгондо дагы оперативдик мындай уюштуруучулук жок болуп, кыргызча айтканда улакты алдырып коюшту булар. Ал эми азыркы кезде деле мисалы үчүн мен ушул дагы сүрөөнгө алып мындай келе жатамын. Өзүңүздөр байкап турсаңыздар керек. Мындай акырындан бардык командаларга бирдей эле караймын. Мен негизги ошол былтык командалар кетти, жанагы Жээнбековдун жебичкич жанагындай бети тамдай болгон адамдары менен эч кандай эчтеке таасир этпей турган буларга макалё сакалёлор каяктагы бир ушундай бир заман болуп калды эле да. Булар кетти достор. Булар кетти, болду. Эми башка адамдар келди. Каалайбызбы, каалабайбызбы, азыр Садыр Нуркожоевичтин командасы турат. Эми алдыда чоң күрөш турат. Эми дагы биз өзүбүздүн көз караштарыбызды тактап туруп, дагы чоң күрөшкө аттана турган. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар. Сен Садыр Жапаровду колдоп атасың, ал туура эмес деп туруп биз бирөөгө ныкыйлап, мынтип психологиялык давка кылганга эч кандай акыбыз жок да. Бул жерде жанагындай фейктердин армиясы, анан тиги бу деп ушул азыркы технологияны колдонуп дагы ошондой күрөштөрдү жүргүзүп жатат экен. Ал эми бирок мындай акылдуу, түшүнүктүү адам сен туура эмес кылып жатасың, сен мынтип атасың, сен мындай экенсиң, сен бул командага иштеп атасың деп бирөөгө мындай ныкыйлап, күчтөп, өзүнүн позициясын тактап, меники туура, эй тиги белиңерди сындырып коет, андай мындай деген бир ушундай сөздөрдөн алыс болушубуз керек. Мындай абдан билимдүү подход керек да бул жердечи. Билимдүү, ар ким өз каалаганын шайласын, демократиялуу болсун, ошондой баягындай жигитчилик неме менен. Ушу менин бир досум айтып жүрөт, Нурбек Болотов деген бир досум бар, каскадер. Ошол айтты эле да, бизде жигитчилик деген ушу Кавказда, казактарда бизде болот экен да, жигитчилик деген баягы япондордун самурайлары сыяктуу, дагы башка ушундай бир элдердеги рыцарьлар, мына батыштагы ушундайлар сыяктуу бизде жигит деген түшүнүк бар да. Ал жигит десе эле ойлогола 18 жаштан, 17 жаштан уландан баштаган тетиги жаш адам жигит. Жигит деген, эркек деген бир ушундай жигитчилик. Бул жигит экен, нак ошондой жигитчиликтин принциптерин кармап, ошонун кодекстерин, ошол менин досум ошол жигитчиликтин кодекстерин азыр иштеп жүрөт, буюрса чыгып калса керек. Ошол айтылбаган жигитчиликтин кодекстери менен баягындай далилсиз каралоолор бизде болбош керек. Биз жигит болушубуз керек, каякта болбосун. Ушундай нерселер менен ачык, айкын, адилеттүү шайлоого барышыбыз керек да. Ошол эле Садыр Нуркожоевич Жапаровдун командасы административдик ресурстарды колдонбой, мындай жигитчилик кылып, анан кийин булар мынтишти, антишти. Албетте булар колдонбойбуз десе деле администрация баягы подхалим, кошоматчы болуп жүргөн административдик ресурс автоматтык түрдө ушуларга азыртан эле иштей баштады. Анан кийин тиги бу, анан кийин тиги бу, тиги кеңешчилер каяктагы айланышып Садыр Нуркожоевич Жапаровду жүрүшөт. Анан кийин мындай кыла коебуз, анан тигиндей деп өмүр бою ушул Жапаровдун жанында жүргөндөй. Ал балким кече түрмөдө жатканда саламга да келип телефон деле чалып койбосо керек ошол кишилерчи. Азыр эми ушундай болуп калды да, баягы күн тийген тоонун күкүгү дегендей. Ошон үчүн азыр ар ким өз позициясын кармап туруп барыш керек да. Анан эми көп сөздү көбөйтпөй экинчи теманын экинчи жагы Улукбек Кочкоров жөнүндө, саясий лөктөр жөнүндө айтып кеттим мен, тиги көп адамдар жөнүндө. Эми Улукбек Кочкоров кече күнү билдирүү бериптир. Сооронбай Шарипович Жээнбеков эки чоң катаны кетирип койду. Ал биринчи катасы тиги Райым Матраимовду чара көрө албады. Экинчи катасы ошол чара көрмөк турсун, ал кишинин партиясын алдыга сүрөп саясий аренада, мына ошол мекеним Кыргызстандар кече күнү Кара Балта шаарында мэрияда жакшы орундарды алышты деди. Ушундай кылып сүрөөн кылып койду деди. Эми бир жагынан туура ошол кишинин анализи. Эми ал туура болгондугун баардыгыбыз эле билип турабыз. Анда эмесе эмне себептен ошол Улукбек Кочкоров жанагы дебаттарда Адахан Кенсанбаевич Мадумаровдун мындайча айтканда баягы кичине өчүрүп койгондорун деле көрдүңүздөр беле. Ошол жерде жок мен мындай, анан кийин 45 деди, канча 60 деби адам биз биримдик партиясынан келебиз деп кече күнү ошол өзү бүгүн сындап жаткан кишинин командасында туруп алып, биз баарыбыз билип турдук. Ушул 3 партия, Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Кыргызстан партиялары, булар бийликчил партиялар.
Bular taza emес partiyalar. Şunday dep tursak oşulardın katarına biz geçeyle taza dep жүргөн, biz işenip жүргөн Ulukbek Koçkorov oşulardın komandasında turup alıp Adakan Kimsenbayич Madumarov menen janagı debatta Kırgızça aytkanda enең байтал айтышты деп коёбу. Ошондой болуп булардын дебат enең байтал айтышмайт, анан тиги бу деп туруп ар ким өзүнүн күчүн көрсөтөт. Ошентип айтышкан. Ал эми бүгүн болсо кичине мындай болуп туруп, бетти мындай каратып туруп, мен жеке ушул Жээнбековду мен мактабаймын. Ошол Жээнбековдун бардак командасынан биз ушундай нерсеге келдик. Эми болсо ошол кечээки өзүнүн туз жеген акырына мындай бул тузу мындай болуп калыптыр, тигиндей болуп калыптыр. Анда эмесе бийликке барганда мен жеке мисалы үчүн ушул Өмүрбек Соналиевди жанагы коопсуздук кеңешинин орун басарлыгына, башчынын орун басарлыгына, ушул Улукбек Кочкоровду биринчи жолу ушул социалдык коргоо кайсы жанагы министерствосуна койгондо мен аябай кубаттаганмын да. Социалдык секторде мына Жээнбеков эми түшүнө баштаптыр. Садыр Жапаровду дагы чыгып, мен ушундай эми бир ал кезде саясатка анча эле маани бербей жаңы блогерликти баштап келаткан элем. Оппа, мына дедим да, мына Улукбек Кочкоровду эми ушул социалдык коргоо ушул жагына министерствого койду. Демек Жээнбековдун жакшы ойлору бар экен. Мына Улукбекти койду. Жакында тиги УКМКга мен бирок көзүм ачык эмес экен, мен билген эмес, мен ойлодум эле да, Соналиевди УКМКга алып келип койсо керек. Эми бул өзгөрө баштады. Мына тиги Атамбаевдарга мындай мамиле болуп атат деп турупчу. Бирок ал кезде Атамбаевди камады беле, камабады беле билбейм. Бирок Улукбек Кочкоровду алып келгенде мен аябай сүйүнгөм. Бул кишини премьер-министр кылышат. Себеби Улукбек Кочкоров ФСБнын мектебинде окуган. Бул кишинин Путин менен байланыштары жакшы болушу мүмкүн. Бизде азыркы кезде Орусия албетте Кытай менен союздаш болгону менен баары бир Кыргызстанда таасирин жоготууну каалабайт. Ошондуктан Путин ушул адамды, ФСБде окуган адамды жакындаттырып, менимче бул келечектеги президент болушу дагы мүмкүн деп ушундай аябай сүйүндүм эле да. А кийин эле мындай жакшы иштеди Улукбек Кочкоров. Сөз жок, жанагындай жаңы конуштарга барып, тиги болуп, жебей Улукбек Кочкоровдун артынан бир нерсе таба албаса керек менимче. Бийликтегилердин азыркы саламаттык сактоо министри камалып жатат, тиги Чолпонбай ким эле? Тиги Чолпонов ким деген киши? Космосбек Чолпонов. Анан ошондой жаман нерселер кийлешкен жок. Бирок жанагы депутаттыкка, бийликке келгенде лампочкаларын күйгүзүп, антенналарын чыгарып, ошол жака туруп алгандыгы абдан, орусча айтканда, обидно, кыргызча айтканда мындай капа боло турган ушу кишиге биз ишенимибиз бар эле дегендей болуп калды да. Ошол жерде ким, кайсы саясатчы, ким, кайсы команда менен барат экен деп карап турдук да. Мына Чубак Ажыраматылык дагы депутаттыкка коем дегенде бул киши кимдер менен барат экен деп аябай ушундай коомчулук. Ушундай болуп ар бир саясатчыга, Чубак Ажыга абдан чоң көңүл бурду. Анткени Чубак Ажыраматылыктын абдан чоң электораты бар эле. Мына азыр айтып жүрүшөт, мекенчилдер биз менен келмек, тиги бүтүн Кыргызстандарда дагы жакшы мамиле болгон муну менен дей койчу, ким болсо дагы бул киши бизди колдомок болчу дегендей саясаттар бар да. Ушундай баардыгыбыз карап турганбыз да ошол кезде. Бул Улукбек Кочкоров кайсы команда менен. Анан эле Улукбек Кочкоров ошол жанагы бийликтин алдында булар 100% ошол өзү айтмакчы 60 болбосо дагы бир 50-60 адам менен бийликке келе тургандыгы ачык болгон. Ошону билип туруп ушундай эл тарабында болбой ошол жака өтө качып, анан кийин бүгүн болсо ошол жагын сындай берсин, айта берсин, прогнозун кыла берсин. Бирок андай прогноз бар экенин биз деле билебиз. Ошол кечеки Улукбек Кочкоров айткан сөздү ошол Матраимовду, мына Матраимовду биз эмес, тетиги Америкадан списокторуна киргизип, мен да кече бул жөнүндө контент кетирдим, сөздөр болуп жатат. Ал эми түштөн кийин анан кийин тиги бу деп туруп, мен бул жерде Улукбек Кочкоровду кечирип коет, мындай тиги бу деген жерим жок. Жөн гана өз көз карашымды айтып коем. Эгерде каттуу тийип калса мен кечирим сураймын албетте. Достор, бүгүнкү биздин айта турган сөздөр ушундай болду. Дагы да жашоо абдан мындай кызып, ушундай саясий кырдаалда курчуп, ар бир кадамыбызды эсептеп таштай турган, ар бир сөзүбүздү ойлонуп сүйлөй турган ушундай кез келип жатат достор. Баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Ошол эле Улукбек Кочкоров дагы кандидатурасын койду. Бул кишиге дагы ийгилик. Адахан Кимсенбаевич Мадумаровду мен кандайдыр бир деңгээлде сүрөп келе жатамын. Бул кишиге дагы ийгилик. Ушундай өткөндөгүдөй жанагындай командасы начар болуп, анан кийин бириси бияка, бириси тияка качып кеткен мүмкүнчүлүктөр болбосун. Ошол эле Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы жакшы үмүттөр менен келе жатат достор. Мына баардыгы колдошуп иши кылып, кимиси болсо дагы эми мындан кийинки кадамдарын туура жасап, балким адашуулар болгондур,
Şöyle sadece Japarov'un komandasında, şöyle başka komandalarda mından keyin kimimiz bolsak da adaşууну kılbay, aldığa gözдөй aman esen kadam taştaylı. Salamatla turunuzlar. Sizler menen men bugün Bakıt Sulayman boldum.